Ташиевдин өкүл баласы кызматтан алынды. Абсаттар Сыргабаев транспорт жана коммуникациялар министри кызматынан бошотулганын ынтымак ордодон маалымдашты. Ал министр болуп 2024-жылы дайындалган. Сыргабаев ЖМКларга берген маектердин биринде Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы экенин айткан. Шайырбек Ташиев чын эле кармалдыбы? Бул боюнча сот тармакта маалымат тараган. Анткени менен жогорку кеңеш сөздү төгүндөдү. Парламент эл өкүлүн кармоо үчүн башкы прокурордон сурам түшүшү керектиги же депутатты кылмыш үстүнөн кармоого болорун белгиледи. Жогорку кеңешке мындай документ түшкөн эмес. Ал эми өздүк маалымат булактар Шайырбек Ташиев Бишкекте экенин билдиришти. Бакиев менен Атамбаев өлкөнү кантип башкарганын айтты. Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде эч кандай төңкөрүшкө жол берилбей турганын айтты. Президент өлкөнү күч менен эмес, баш менен башкарыш керектигин белгилеген. Күч менен башкарам деген Бакиев азыр кайда? Күч менен башкарып келген Атамбаев кайда деген ал. Жапаров 24 сааттын 20-сы иш үстүндө болуп, баарын көзөмөлдөп, каражанын карч уруп иштеп жатканын билдирген. Туура эмес иштер болсо дароо тиешелүү министр, аким, губернаторлорго тапшырма берерин кошумчалаган. Элдар Жакыпбеков кармалганы тастыкталды. Башкы прокуратура УКМКнын Бишкек боюнча башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Элдар Жакыпбековду аскер прокуратурасы кармаганын тастыктады. Бирок эмнеге айыпталып жатканы айтылган жок. Буга чейин өздүк булактар Жакыпбеков коррупцияга шектелип кармалганын билдирген. Жапаров менен Ташиев сүйлөштү. Президент кабар агенттигине берген жаңы маегинде УКМКнын мурдагы төрагасы менен сүйлөшкөнүн билдирди. Садыр Жапаров Камчыбек Ташиев кандайдыр бир мамлекеттик кызматка келбей турганын айтып, дос эс алсын, ден соолугун карасын, тегерегиндеги ак сакал, көк сакалдардан арылсын деген. Ошондой эле Жапаров алар дос бойдон кала берерин, Ташиев азыр капа болсо дагы кийин ыраазычылыгын айта турганын белгилеген. Салам алейкум, кыргыз элим. Ушундай Алладан ушундай сыноо келди. Ушу боорду алмаштырыш керек. Ассаламу алейкум, кайрымдуу кыргыз калкым. Азыркы убакта менин иним Арсымат 46 жашында боор оорусуна жабыркап турат. Врачтар операция кылуу керектигин бизге айтты. Өзүбүздө акча каражаты жетсиз болгондугу үчүн, муну баарыңыздар билесиңер, бул операция чет мамлекетте жасалгандыгы үчүн көптөгөн каражат керек экен, өзүбүздө жетсиз болуп турат. Ошондуктан кайрымдуу кыргыз элиме сиздерге кайрылып турамын. Бир үйдүн жалгыз эркеги, биздин сүйөнгөн белибиз. Азыркы убакта абалы оор, ушу курсагы ишип, буттары шиширип турат. Дем алгандай, басканда кыйналат. Сиздерден жардам сурайм. Дуа кылсаңыздар, ушу колдон келишинче көмөгүңүздөрдү көрсөтүп коюңуздар. Өзүбүздүн өлкөсүн котором дегендер үчүн баламдын эм банкын койдук. 0226001997 Нурсултан К деп чыгат. Баарыңыздардан кайрымдуулук сурайбыз. 40 000–45 000 доллар чапчийт деп атат кыргыз элим. Кыргыз эч качан бири-бирин таштабаган, башына оорусуна келгенде таштабаган. Кыргыз элим şu элден 1 сом болсо, 1 сом болобу, 10 сом болобу, 50 сом болобу, кичине жардамыңыздарды аяп, мына Рамазан айы келип калды. Рамазан айында соопчулук кылып жардам берип коюңуздар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өмүр алыды деп чыгат, акыры 14-40.